Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүнкү чыгарылышта ырчы Кайрат Пирмбердиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Москва шаарында мигранттар козголоң чыгарышат. Аларды сол блок жетектейт. Курьерлерге ИИМ өзгөчө көңүл бурат. Ырчы Кайрат Пирмбердиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу КМКдан билдирди. Маалыматка караганда ырчы Айран аттуу YouTube каналында сүйлөп жатып улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган. Расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу боюнча козголоң кылмыш ишин алкагында Пирмбердиевке өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт коюу чарасы тандалып алынган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. УКМК расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттер үчүн 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралганын эскертет. Мигранттар козголоң чыгарышат. Аларды сол блок жетектейт. Козголоңчуларды мигранттар тополоң уюштурушат. Аларды сол блок жетектейт. Козголоңчулар жазаланат. Курьердик нааразычылык акцияларынын жана мигранттардын жүрүштөрүнүн артында кимдер турат? Бул тууралуу Царьграддын тергөө бөлүмүндө жаңы материалында. Бүгүн Москвада курьер болуп иштөө курулушта цемент салынган багыттарды ташыганга караганда пайдалуураак. Балким ошондуктан мигранттар жеткирүүгө жетүүнү эңсешет. Региондо иштеген чабармандардын дээрлик 100% чет элдиктер. Өткөн жылы Борбор калаада тамак аш жана азык-түлүк жеткиргендердин саны 100 миңге жетти. Ал эми бул мүнөтүнө күнүнө 500 миңге жакын заказ. 5 жылдан кийин дагы көп болушу мүмкүн. Жок дегенде 2 жолу демек күч түзүмдөрүнүн иши дагы кошулат деп эсептешет биринчи орус тергөө бөлүмүнүн авторлору. Курьерлерге ИИМ өзгөчө көңүл бурат. Жөн эле каттоо жана иштөөгө уруксат жок. Орусиянын чабарманы адам жумушка орношо албайт. Бул үчүн паспорттук жана башка маалыматтарды, анын ичинде СНИЛС жана фото тиешелүү түзүмдөргө тапшыруу керек. Ошондо гана унага жана сумкага илинген курьердин идентификатору деп аталган нерсени алууга болот. Өз кезегинде мындай чара бийлик жана ИИМ кызматкерлери үчүн ачык айкындуулукту камсыз кылат. Бул эрежелер Москванын транспорт департаментинин 11 апрелиндеги 2024 жылдагы буйругунда бекитилген. Башкача айтканда, Крокустагы теракттан жана Москванын антитеррордук комиссиясынын отурумунан кийин албетте чабармандар бийлик биздин мамлекет үчүн коркунуч болуп саналат. Жана кадимки схема боюнча иш-аракет комиссияларды чогултуу жана буйруктарды бекитүү аркылуу тартип орнотууга аракет кылуу. Ал эми чабармандар болсо Яндекс сыяктуу оператор компанияларга каршы өз согушун жүргүзүп жатышат. Көптөгөн чат бөлмөлөрүндө курьерлерди акчага ыргытуу, орой пайдалануу жана башкалар боюнча талкуулар жүрөт. Бир убакта мындай абал чабармандар арасында нааразычылык акцияларына жана иш таштоолорго алып келген. Кийинчерээк мунун артында жашыруун радикалдык күчтөр турганы белгилүү болду. Солчулук экстремисттик профсоюз 5 жыл мурун Царьград уруксатсыз нааразылык акциялары жана чабармандардын иш таштоолору жөнүндө жазган. Ал эми муну профсоюз деп аталган курьер башкарган. Анын лидери мигранттарга кайдыгер мамилеси менен белгилүү украинцев Кирилл. Кирилл өзү азербайжандык тамыры бар. Атасы Байрам Элай оглу Зейналов жана мигранттар чөйрөсүндө белгилүү инсан экенин күч органдарындагы биздин булак билдирди. Кабарлар официалдуу сайттардан алынды. Менин колумда турган стиль рубашка ветровкаларыбыз болгон баасы 500 рубльден алып жетишип калыңыздар. Бул курткаларыбыздагы баасы болгону 1300дөн. Бизде азыр скидка болуп атат. Узуну, кыскасы баарысы жилеттердин 1300дөн болуп жатат. Алып жетишип калыңыздар. Ошондой эле мондой болгон чоң размерде жука, жеңил, аябай сонун курткаларыбыз бар. Болгон баасы 1300 сомдон. Бизге дагы жаңы пальтолорубуз келди. Осенний, весенний. Жарашыктары аябай сонун. Размерлери 42ден 48ге чейин. Кыска жилеттерибиз бар. Модный аябай. Удобный кыска жилеттерибиз бар. Булардын баасы скидка менен 1000 рубльден болуп жатат. Ох ты. Бул жердеги толстовкаларыбыз 1000 рубльден баштап, бул жерде 1000 рубльдиктери дагы бар, 1300 сомго чейин. Мондой болгон туника кофточкаларыбыз бар. Булардын баасы болгону 850 сомдон. Буларыбыз дагы баалары 2800дөн экен. Спортивный шымдарыбыз болгон баасы 1500дөн. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди-чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип,
жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кире чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.